Спорт каналдын берүүлөрүн Түз эфирде арена программасы улантат. Саламатсыздарбы, студияда мен Ажинай Курманова. Бүгүнкү программабыздын алкагында ММА спорту туурасында кеп кылабыз. Жакында гана кыргызстандык мушкер Адилет Нурматов россиялык белгилүү жакында гана түзүлгөн хардкор чемпионшип уюму менен 2 жылга келишим түзгөн. Бүгүнкү программабыздын алкагында дал ушул Адилет Нурматовдун ийгилик жолу туурасында кеп кылабыз. Студиябызда конокто бир канча мелдештерде Кыргызстандын намысын татыктуу коргоп келе жаткан, тактап айтсак ACA, ошондой эле ACA Young Eagles Open Fighting Championship мелдештеринде катышкан кыргызстандык мушкер Адилет Нурматов студиябызда конокто, ошондой эле Марат Бекмуратов, спорттук менеджер, биздин студиябызда конокто болот. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Бүгүн биздин студиябызда жакшы жаңылык менен келдиңиздер десек болот. Анткени хардкорт чемпионшип уюму менен ар бир эле мушкер келишим түзө бербейт. Дал ушул туурасында кеп кылалы. Бул россиялык уюм менен канча жылга келишим түздүңүз? Анын шарттары кандай? Хардкор файт чемпионшипка 2 жылга келишим түздүк. Шарттары ар бир профессионалдык лиганын шарттарында эле. Буюрса биринчи 2 бой, 3 бой көргөзөсүз, анан дальше көрөбүз кандай болот. Менеджер катары сизден сурайын, бул уюм менен келишим түзүү иши качан башталган, канча убакытка созулду, анан деги эле кайсы бир уюм менен келишим түзүү канчалык деңгээлде кыйын, кандай жеңил жактары бар, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Саламатсыздарбы. Хардкор сиз айткандай 2020 жылы болгон, бул көбүнчө YouTube проект, акыркы убактары популярный болуп жатат. Ошого ал жакта кандай десек, көбүнчө мушкердин жана бойцовский качестволор эмес, көбүнчө жандай сүйлөп өзүнү жакшы мындай неме кылгандарын неме кылышат да, оценивать этишет. Ошого хардкор менен Адилетти жөнөтсөк өтө мындай немелер туура келди. Стандарттарга айткандай Адилет орусча да сүйлөйт, кыргызча дагы, урушкандары дагы өтө зрелищный. Ошого келишим түзүш оңой эле болду. Ошо хардкордо айтса болот, биринчи кыргыз келишим, официальный келишим түзгөн болду. 2 жылга деп айтып өттүк. Канча беттешке келишим түзүлдү? 6 беттешке келишим түзүлдү. Анан 6 беттеш бул стандартный, ал жерде если көп болуп кетиши мүмкүн да. 8-10 беттеш 2 жыл ичинде. Аны карап, если травмасы жок, даяр болсо түшө берет. 6 беттеш болгондо, ошондо 1 жылда 3 эле беттеш өткөрүп калабы? Ошону айтып атпайм, ал стандартный. Мисалы спортсменге 1 жылда 3-4 беттеш өткөрүш бул жетет дейм да. Мисалы любительдер көбүрөөк өткөрсө болот. Профессиональный боецтер 3 беттеш өткөрсө ошол жетет негизи. Биринчи беттешиңиз качан болор белгилүү болду? Качан өтөт? Буюрса июнда деп атат, бирок азыр официальный жанагы жок. Еще не подтвердили, анан буюрса июнда күтүп атабыз. Атаандашыңыз белгилүү же болбосо датасы эле айтылдыбы? Жок. Июньнун акырына карап жатат. Күтүп жатабыз деп. Эң сонун. Акыркы беттешиңизде сизди Алаш Прайдтан көргөнбүз, финалдык беттешке чыккансыз. Сизде жеңүүчү болууга мүмкүнчүлүк бар болчу. Ошол беттешиңизге токтолуп кетсеңиз. Долгая история. Бизде эфирдик убакыт көп, айтып өтсөңүз болот. Ой, негизи даярданганбыз жакшы эле. Баары жакшы планда эле өткөн, анан буйруп атыптыр. Ошол күнү кичине негизи бой через месяц болмок, анан ошону кечке мен вес кылып алар кайра отмена болуп калып, бойду отменяли, ошентип атып анан и настрой билбейли. Анан в конце тоже акыркы күнү вес деле мен деле соперник деле мындай бир вес кыла албай калдык да. Анан меники 200 граммов лишний болуп калды. Из-за этого бой отмена болуп, анан кайра мен өзүм суранып, давай все-таки устроим этот бой депчи. Анан в конце согласились. Ошентип атып ызчы болуп атып, короче, бой провели. Мен слишком уверенно чыгып алдым да, это мен самый главный ошибкам да. Чыгып эле утам деген ой менен чыгып алдым. Башка бойлорго чыккандай чыксам, балким башкача болмок. Бирок тилекке каршы утулуп калдык, эми Алланын буйругу экен. Сиз бул мушкер менен буга чейин дагы көрөшкө беттешке чыктыңыз беле, же болбосо биринчи жолу кездештиңизби?
Жок, бул мен 2019 когда мен только профессионалга чыгам деп атканда нас как-то хотели поставить бул менчи с Багдосом. Анан отмена болуп кеткен кайра. Ага чейин дагы бир жолу хотели поставить. Анда мен кабыргамды ортуп алдым тренировкада. Анда из-за меня отмена болуп кеткен бой. Андан кийин ушинтип акыры жолуктук да. Менеджер катары сиз бул беттешке кандай комментарий бересиз? Бул беттеш өзү гран-при болгон, турнир гран-при. Экөө тең эки бойдон өткөргөн, бир кечеде эки бойдон утуп, анан финалдык беттеш өтө күчтүү состав болгон. 8 адам үчүн экөө финалга чыккан. Адилет өзү айтмакчы, ал беттештен мурда өтө күчтүү чечен мушкерлер менен башка күчтүү мушкерлер да UFC'нин гаммада урушканда UFC'нин экс боецин да утуп койгон. Ал жерде кандай настрой башкача эди. Анан айтып кетсем, кичине коркуу сезим болгон да жакшы да. Орустар айтмакчы мандраж болгон. Бул Адилетке уже финалга чыкканда Багдосду сен урасың деп достору, жакындары сен уже финалга чыктың, муну утасың да, бул уже бойго чыга эле менин оюмча победительдин өзү мен утам деп эле чыгып алган да. Ошол дагы спортсмендин мындай кичине жаманыраак качествосу. Бул эми на ошибках учится дейт го, ошого кичине бизге кичине сабак болду. Өзү айтмакчы, самоуверенность тагып. Эми негизи ал беттешти ошол весогонкада болгондо өзү отмена кылып таштап. Себеби казакский сторона, казак туугандарыбыз бой болот деп кийин отмена кылып, ошондой биздин настроюбузду бузду да. Андай бул вести гонять этип уже, бул весогонка деген вес куумай, салмакты куумай өтө кыйын процесс да. Мисалы 12-13 килограмм куулгандан кийин бой болбойт десе уже настрой да кетет, желание да кетет. Анан бир айдан кийин дагы весогонка бул организм үчүн өтө кыйын болуп кетет. 3-чү раундда бойду көрсөңүз өтө кандай бирдей бой болду. Экөө тең моменттери жакшы болду. 3-чү раундда Адилет көбүрөөк чарчап калды. Неге чарчап калды? Потому что бир жарым айдын ичинде 2 жолу весогонка. 2 жолу адам 10 килограммдан мисалы өзүңүздүн денеңизди кетирсеңиз кыйын нерсе да. Ошого бул дагы состав болду. Экинчиде самоуверенность. Ушундай, как говорится, ушундай болуп калды. Но дальше только жакшы неме менен өсөбүз деген үмүттөбүз. Алдыда россиялык уюм менен болгон беттештер ийгиликтүү болот деген ишеничтебиз. Биз болсо маегизге кыскача тыныгуу берип туралы. Арена программасын түз эфирде улантабыз. Бүгүн биз ММА спорту туурасында кеп кылып жатабыз. Студиябызда конокто жакында гана россиялык уюм менен келишим түзгөн Адилет Нурматов, ошондой эле менеджер Марат Бекмуратов студиябызда конокто. Биз болсо маегизде улантабыз. Хардкор туурасында биз алгачкы беттештер июнь айына пландалып калган экен. Ал эми азыр сиздин жалпы буга чейинки беттештериңизге, жалпы кесиптик жолуңузга токтолуп өтөлү. ММАга келгенге чейин грек-рим менен күрөшкөнүңүздү айтып өттүңүз. Грек-рим менен 7 жыл машыгып, анан ММАга кантип өтүп калдыңыз? Грек-рим күрөшү менен кичинекей чагымдан бери 4-5 класстан баштап машыгып баштагам. 7 жыл машыгып, ошол кезде эле көрчүп, смешанное единоборство бойлордучу. Көрүп аябай кызыкчук. Ошондой эле негизи бул кичинекей мечта болчу да. Тоже когда-нибудь буду выступать деген. Анан жылдар өтүп ошо армияга кетип калдым. Кичине өзүмдүн жанымда жүргөн досторумдан кичине калып калдым, мындайча айткандачы. Анан армиядан чыгып, ошол жакта азыркы боец тоже Азиз Сатыбалдиев деген ошо досум болот, ошо экөөбүз. Ошол айтып калды, бойго чыгып көрсөң болот деп. Ошондон кийин келип бул жакта Бишкекте кичине машыгып, анан ошондон кийин кызыгуу башталып кетти ошо ММАгечи. ММАге любительский бойлорго чыктык. Анан 2019 биринчи профессиональный беттеш болду. Грек-римден ММАга өткөндө грек-рим күрөшүнүн кандай пайдалары болду? Чын айтканда, смешанное единоборстводо күрөштүн пайдасы аябай көп. Любой жакта эле, например, 80% күрөш да. Даже көчөдө эсип урушуп кетсең да. Күрөш решает да. Күрөш аябай керектүү нерсе булчу. Без травмы, в основном победа да. ММАга жаңы өткөндө биринчи кимдин колуна өттүңүз? Кантип азыркы учурда кимдин колунда машыгып жатасыз? ММАга биринчи өткөндө ошо Азиздин агайына өткөм. Лига деген залда тренировка кылчак. Ошо Лига деген залга өтүп, андан кийин Боец деген залга өткөм. Боецте Рустам деген агайдын колунда кылдым. Андан кийин
Ак Барс деген залга өттүм. Ак Барс деген залда Абдуласов Сезбек деген агай, азыр дагы эле агайым. Ошо Абдуласов Сезбек деген агай аябай өстүрдү мени. Көп любительский бойго аябай көп чыгарды. Чемпионат мирага дагы ошол агай жиберген. Андан кийин уже высший уровень керек болуп калгандан кийин Ихлас залына келгенбиз. Азыркы учурда ошо Ихлас залда кылабыз. Алымбек Насипов деген агайыбыздын колундабыз. Кыргызстанда соңку жылдары ММА'дын өнүгүшү менен спорттук менеджер деген түшүнүк кирип калды десек болот. Буга чейин спорттук менеджер деген ким десе, азыркы учурда дароо эле анын келишимдерин түзүп, же болбосо беттештерин жалпы эле спортчу менен, мушкер менен иштешкен адамды түшүнүшөт десек болот. Алардын арасында алдыңкы ишмердүүлүктү сиз жүргүзүп келе жатасыз десем жаңылбасам керек. Сиздин колуңузда Канат Келдибеков, Кубанычбек Абдисаламов, ошондой эле жаңылбасам Алтынбек Мамашев сыяктуу белгилүү биздин мушкерлерибиз бар. Анан сиз Адилет Нурматов менен кантип келишим түзүп калдыңыздар? Ортоңузда мындай жазуу жүзүндө келишим барбы? Жок, Адилет менен башында неме болгондо бизде эми кандай десек, ошо Ихлас залында ошо Алымбек Насипов деген капитан команда Кубаныч Абдисалам уулу менен көптөн бери иштеп келебиз да. Анан бул спортто кандай десек, ар бир зал өзүнүн мушкерини эң мындай биринчи деп билет да. Анан некоторларынын сөздөрү туура келбейт. Мисалы, ар ким өзүнүн немесини, мушкерини биринчи деп ойлойт да. Алымбек Насипов байкебиздин спортсменин билем мен, что өтө мындай күчтүү балдар. Анан Россияга ACA Young Eagles уюмуна замена короткий учурда мушкер керек болуп калды, 10 күн аралыкта. Ошондо Алымбек байкайкен, вот Адилет өтө жакшы формада, ошону алып барып уруштурсаң, подвайт этпейт. Ошо болгондой эле чечен мушкери бар эле, Шадет Абдурзаков деген, рекорд 6-0 эле, ошо менен беттеш өткөзүп, ошол жеңиш насип кылган. Ошентип иштешип болгонбуз. Анда Адилетти тааныбайт элек, ошентип эле кандайсызга Оз эки эле келишим түзүп иштеп койгонбуз. Ошо менен. Азыр канча убакыт болду, анан дагы деле Оз экиби? Оз эки түрүндө. Эми кандай десек, бул биздин менталитетте, мисалы кыргыздарча бул кагаз түрүндө калса да эркектик кол беришүү, бул менимче биринчи очередь да. Ошого азыр жакшы эле иштеп келишип атабыз, жакшы бири-бирибизди түшүнүп. Ошо. Жалпы эле сиз спорттук менеджер катары сиздин колуңузда канча мушкер бар? Анан алар менен иштешүү кандай? Кыйынчылык жаратпайбы? Официалдуу түрдө терилип келген мушкерлер бул 27 мушкер. Анан Адилет жана айтмакчы, нелегальный дагы келип кеткен пассажирлер бар, алар эми официалдуу 27 мушкер. Ошолордун топовойлор дагы бар, эми чыгып келе жаткан жаш мушкерлер дагы бар. Ошо 27 мушкердин иши менен азыр алектенебиз. Ал жерде эми кыргызстандык эле эмес, өзбекстандык, россиялык дагы мушкерлер бар, топовый. Ошол. Алдыңкы мушкерлер деп айтып калдыңыз, алар кайсы уюмдарда беттеш өткөрүшөт? Эми мисалы ар кандай уюм бар да, мисалы Россияда эң биринчи уюм бул ACA неме турнири. Ал жерде Алтынбек Мамашев өтө жакшы беттештерин өткөрүп келди. Там бонустар, $50,000 бонустарды алып келди. Дагы ошондой эле среднеазиатский немеде, точнее Евразияда, Бахрейнде Brave Combat Federation деген турнир бар. Ал жерде биздин чемпион бар, Кубанычбек Абдисалам уулу, кече жакында эле 2-3 ай мурда чемпион болуп аталды. Ошон үчүн бардык эле уюмдар менен иштешип жакшы мамиледе келебиз. Кубанычбек Абдисалам уулунун чемпион болушу менен ошол Brave Combat Federation уюмундагы ийгиликтүү беттештеринен кийин башка кыргыз мушкерлери дагы бул уюмга мүчө болууга кызыктар болуп калды десек болот. Андан кийин жаңылбасам 2 мушкер келишим түзсө керек. Дагы ошо Бахрейндик уюмда канча кыргыз мушкери келишим түзүп азыркы учурда ошо беттешке даярданууда? Оаз айтмакчы, Кубаныч чемпиондук кургап урушканга чейин деле ал уюмга кызыккан мушкерлер көп болду. Кыргызстандан, Өзбекстандан, Казакстандан көп эле. Ал жерде шарттар өтө жакшы, акчалай шарттары да, жана башка шарттары да. Анан Кыргызстандан дагы 2-3 боец келишим түзүшкө аттанып турат. Эми пока инсайт кылып айтпай эле коеюн, кийинкисине может айтабыз.
эң сонун. Эми сизге кайрылайын. Азыркы учурда жакшы бир уюм менен келишим түзүп турсуз. Жөнөкөй учурда сиздин машыгуу күн тартибиңиз кандай өтөт? Жөнөкөй Мелдеш болбогон учурда күнүгө эле баягындай эле тренировкалар болот. Тренировка калбайт. Күндө ошол бойго даярдангандай эле күндө даярданабыз. Просто 2 маал эмес, 1 маал. Кээде 2 маал болгондо эртең мененки тренировканы аябай жеңил кылып, кечкимиздин как обычный эле режим ошол эле өтөт. А так бой жокто эс алып, анан тренировкага келбей, через день тренировка кылган деген андай болбойт. Анткени бой деген бул аябай мындай не теннис да, мындайча айтканда. Түшүнүктүү. Буга чейин өзүңүздүн маегиңизде салмак кууган аябай кыйын деп айтып калдыңыз. Анан ар бир мелдештин астында канча килограммга чейин салмак кууган учуру кездешет? Мен негизи ушул спортто жүргөн эң көп кууган 12 килограмм куудум окшойт. 12 килограмм. Бул эсейге урушканда ошондо куугам. А так меники в основном 19-8 килограмм эле, көп эле куубайм. Бирок ошол 8 килограмм деле для меня жетет да. Ушунча килограммды канча аралыкта кууп бүтсө болот? Биздики эсейге даярданып атканда 2 жума. 2 жумада куудук. А так ар кандай болуп калат. Иногда за неделю кууш керек болуп калат. Иногда за 10 дней, иногда кичине оңоюраак 1 ай мурун айтсаңдай кичине кармап диетаны оңоюраак болот да. А вот за короткое время кууган аябай кыйын. Андан кийин беттештен кийин дагы калыбына келүү процесси бул оңой нерсе эмес. Бул учурда кантип бул процесстен өтөсүз же болбосо кимдер менен кеңешесиз, кимдер сизге жардам берет? Вестен кийин аябай кыйын, абайлап жеш керек ар кайсы тамакты. Например, жеңилирээк тамактан, ысык чайдан, шорподон ичип баштап, ошондон кийин акырын восстановление болбосоң, анда отравление болуп калышы мүмкүн да, анткени организм слаб болуп калат, желудокто аябай слаб болуп калат. Эми андай кандай тамак жеш керек, биз полностью биздин ушу улуу байкелерибизден, биздин Марат менеджерибиз айтып кеткендей, биздин капитан команды Кубаныч Абдисалам уулудан сурайбыз. Анткени ал кантсе да бизден көбүрөөк нерсени билет. Ошо бизге айтып турат, совет берип, ушундай жейсиң, тигиндей кыласың деп. 2019 жылдан бери жалпы 9 беттеш өткөрүп, анын арасынан 7 жолу жеңишке ээ болуп, 2 жолу жеңилүү бар десек болот. Бул ушул беттештердин арасынан кайсы беттешиңиз сиздин эсиңизде калды? Бардыгы эле эсимде бар, чын айтканда. Сиз үчүн анда өзгөчө болгон беттеш? Өзгөчө, мен үчүн өзгөчө бир кыйын болгон беттеш бар. Бул Кочкор Атада болгон беттеш. Азыр кыргыз мушкери менен анда күчүн ашканбыз. Рустам деген азыр досум. Чогуу тренировка кылабыз, азыр залга келип турат. Ошол экөөбүз аябай 3 раунд аябай кыйналганбыз. Чын айтканда мен ойлогон эмесмин андай болот экен деп. Оңой эле утам деп чыккам. Ошондо дагы самоуверенность да. Самоуверенность ушунда аябай подвайт дейт да. Марат байкебиз айткандай кичине коркуп чыгыш керек да. Сак болупчу. Уверенно чыксаң, возможно, утуп каласың да даже. Айрым учурда терс таасирин тийгизип калат, Спорттук менеджер катары сиз менен иштешкиси келген мушкерлер болсо, сизге кантип кайрылса болот, же болбосо сиздин кандай талаптарыңыз бар? Биринчи талап бул адамгерчилик болуш керек. Экинчиден, эми кайрылуу оңой эле, азыр социалдык тармактар жазышат, көбү менен жазышып кыласаң, көп анда характеристика, рекомендация да берет да, айтып ушул жакшы мушкер деп, анан ошо видеолорду көрүп, неме кылып, анан көбүнчө ошо адамдык сапатыга неме кылабыз. Көп мисалы мушкерлер болот, практикабызда болду да, жана иштешип неме кылып кийин кичине кыйынчылыктар бирдекелер болуп калганда, сен мисалы убактылуу эле керегиң тийиши мүмкүн да ошол адамгачы. Анан кийин уже мисалы ошондой кыйынчылыктардан биргеликте өтүп неме болсо, ошол адам менен дальше иштешкин келет да. Ошого мисалы аракет кылып жардам берип дегендей. Ошого жана айтып кеткендей 27 официалдуу мушкер бар, который уже көп, мисалы 5-6 жылдан бери иштешип келген. Ошолор менен оңоюраак, бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз. Ошол.
Сиздин дагы жардамчыларыңыз барбы? Ошо 27 мушкерге жетишүү оңой болбосо керек. Жалгыз өзүңүз үчүн. Жок, өзүм эле үлгүйм. Өзүм эле. Бирок мен кандай десем, каерде болбойм, мен иштеймин да. Ошо телефонда каерде болбойм. Отдыхта болом, башкада болом, кайсы республикада болом, мен постоянно эмеде болуп турушум керек да, связьда болуп, телефонду өчүрбөй, эмне мында өтө кыйын проблемалар болот. Бирөөнүкү мына весим, бирөөдө травма болуп калышы мүмкүн, ар кандай болуп, ошолорду чечип, мен айтканда круглосуточный 24 саат иштеймин да. Ошол. Демек, эс албай иштейт экенсиз, Можно сказать. Эң сонун. Негизи спорттук менеджер менен иштешкен аябай эле жеңил деп айтып калышат. Анткени башка балким чет өлкөлүк беделдүү делген уюмдар менен келишим түзүүдө дагы оңой болсо керек. Анан сиз кайсы мушкерлер менен такыр келишим түзүп, же болбосо иштешмек эмессиз? Же болбосо кандай мушкерлер менен? Иштешмек эмесмин, а? Ооба. Эми жана айтып кеткендей, биринчи адамдык сапат да, ошол адам бир-эки мындай сүйлөшкөндө дагы, ооз-эки сүйлөшкөндө же мындай тандыктан сүйлөшкөндө кичине ошодон исход кылсаң болот да, кандай адам экенин. Ошондой кичине бой көтөргөн же башкача болгон адамдар менен иштеш кыйын болот. Анан главный дисциплина керек бул немеде. Сен мисалы спортсмендин өзүнө дисциплина. Ошол эле жана айткан салмак куу процессинде мисалы ал салмагын кыла албай калса, ал мага минус да. Өзүгө дагы минус, мага дагы минус. Мисалы биз анда уюмду подставлять этебиз. Уюм атаандашы весини кылып келет, а сенин мушкериң кыла албай калса, сага айтышат. Сага биз определенный убакыт бердик, но сен кыла албадың деп. Ошондой кыйынчылыктар болот. Ошондой вес куба албаган, өзүнө ответственный эмес адамдар менен иштеш кыйын болот. Ошолор менен мен үзөбүз да отношения. Менеджер катары сиздин милдеттериңиз кандай болот? Мисалы, сиз эмнелерди ошо мушкер үчүн аткарып бересиз? Эми милдеттерибиз биринчи ошо бой биринчиден ошо жана айтып кеткендей, мушкерге желательно 1 жылда 3-4 неме кылып бериш керек, жакшы условиялар менен беттеш. Анан экинчиден ошол беттешке кандай десем, эми даярдыкта ошол беттеш берилгенден баштап уже ал мушкер менен немеде болушун керек да, связда бар жок жакшы кетип атабы, вес алынган кетип атабы там. Бизде азыр жана өзү менеджерлин немесиге спонсорский соглашенияларды кылыш дагы келет. Ал эми көбүнчө ошол неме Америка, Европа тараптарда жакшы неме болот да. Бизде Кыргызстанда жана көбүнчө эле землячество. Спортсмендер көбүнчө жердештери жардам берет. Анан спонсорский поддержкалар өтө аз бизде. Өтө мына именно ММА спорту азыр ончо эле бизде неме болуп келбейт да. Кадырланып келбейт. Эми может кичине внимание болот в будущем. Ошол. Демөөрчүлөр аз деп жатасыз. Ооба, демөөрчүлөр аз спонсор. Адилет, сизге кайрылайын. Сиз ошол кайсы бир окуядан улам ошол себепчи болуп, анан тез убакыттын ичинде эле иштешип калган экенсиздер. Бул менеджер менен иштешкенден кийин сизде кандай жеңилдиктер болду? Буга чейин канча жыл менеджери жок иштегенсиз? Буга чейин менеджер 1 жыл окшойт. 1 жыл ошо мен только по любителям эле урушчумун. По любителям бойго чыкчумун. Анан ошо ихласка өткөндөн кийин аябай көп простой болду менде. Где-то 1 жыл вот-вот уже спорту чытайм деп атканда, уже не могу, я уже надо работать деп атканда. Агайым давай чуть потерпи, жакында бой табылат деп аткан. Ошо эсейден заменага боюнчуп калган. Ошо Марат братан менен ошондо таанышып, ошодон кийин иштешип, анан только после этого уже бойлор аябай тез чыгып баштады да. А так до этого менде менеджер жок болчу. Түшүнүктүү. Негизи жалпы ошо кесипкөй мушкер 1 жылда канча беттеш өткөрсө туура болот? Же болбосо мындай, кандай десем, ошо спортчунун ден соолугуна да зыян келтирбей, жалпы жакшы болот да, эң туурасы. Спортто көбү травма опасный деп го, бирок анчалык эле травма деле болот бул спортто. Бирок эң кыйыны бул салмак куумай да. Ошон үчүн 1 жылда мисалы 3-4 жолу салмак кууш ошол ал деле зыян, бирок ошол нормасы болот. Андан көп кайра салмак кое бериш бул организмге өтө кыйынчылык алып келет. Ошого 3-4 беттеш өткөрсө профессиональный жакшы мушкерге.
некоторый спортсмендер болот, алар көп салмак кубайт. Мисалы 3-4 килограмм бир айда 3-4 килограмм куш оңой эле. Алар эми кайра чыга берсе, бир жылда там койт 10-15 биттеш өткөрсө деле болот да. Мисалы сүйүүчүлөр арасында алар ашы барса 2 же 3 килограмм кубушка мүмкүн да. Адан көп кубганы аларга запрещать этилет. Ошого любительдер көп уруша берет. Ошо профессиональный боецтер 3-4 жолу урушканы туура болот. ММА соңку жылдары популярдуу болуп калды деп айтып өттүк. Бирок кыргыз мушкерлеринен эркектер арасында UFC'ге өтө элек бизде соңку көп эле кептер айтылып келет. Ошол эле Кубанычбек Абдисаламдын дагы өтүшү жакын деп айтылып калат. Ошондой эле биздеги белгилүү мушкер Абдибайыт уулу дагы, Бусурманкул Абдибайыт уулун дагы айтып келебиз. Бирок спорттук менеджер катары сизден сурагым келип турат. Негизи кыргыз мушкерлеринин UFC'ге жакын арада өтүшү канчалык деңгээлде мүмкүн? Эми ушул суроо фанаттардан дагы, мушкерлерден, таныш достордон көп келет. Кимди эми ким алып чыгасың деп. Мен үчүн бул өтө чоң кандай айтканда вызов да, чакыруу. Ушул биринчи мушкерди UFC'ге алып чыгыш, биринчи мындай өзүмдүн каалоом, мечта. Анан биринчи азыр айтып кеткендей 18 июнда Кубаныч урушат. Кубаныч ошо Брейвде урушуп, андан кийин уже виза ачып Америкага кетиш пландар болуп атат. Америкага кетсе, ал уже UFC'ге жакын болот деген болот. Ал жерде де кыйынчылыктар бар экен. Рабочий виза, туристический виза бизге оңоюраак. Ошол рабочий виза ачылса, Кубаныч уже UFC'ге уже алды деген эле сөз да бул. Ошо виза тууралуу визасы ачылса эле ошону күтүп жүрөбүз азыр. Ошонун аракетиндебиз. Биринчи план бул 18 буюрса урушуп утуш 18 июнга. Экинчиси ошол виза жасап Америкага кетиш. Америкада ошол жерде сбордо жүрсө, уже UFC'ге ушул жылы кирет деген үмүттөбүз. Ошол. Мындан тышкары дагы кайсы мушкерлердин беттешин бул жылы биз көрө алабыз? Кубанычбек Абдисалам уулу чемпиондук коргойт экен. Дагы башка кайсы мушкерлердин беттештерин көрө алабыз? Алтынбек Мамашев июльда урушат. Алимардан Абдыкаров тоже июньда. Көп мушкерлердин беттеши июньда болот. Ошол эле Канат жана башка белгилүү мушкерлерибиз. Бекболот Абдулдагулу июнь айында. Бул жылы аларды 2-3 боюна көрсөңүздөр керек. Себеби план боюнча ошондой, календарный план боюнча ошондой болуп атат. Ошо белгилүү мушкерлердин да. Түшүнүктүү. Ошол 27 мушкердин арасынан канчоосу жаңы чыгып келе жаткан мушкерлер? Жаңы чыгып келе жаткан бир 10 мушкер бар, жаштар. Жаштардын арасында өтө кандай аракетчил. Негизи бизде жаштар өтө жакшы чыкты. Ошо мурдагы мисалы биринчи иштеп кеткен мисалы 5 жыл бою иштеген болсоң, ошол жерде бизде катачылыктар ham кетти. Мисалы өтө уровеньге карабай, өтө күчтүү соперниктер менен дагы беттешип алып алат элек, шашып кетипчи. Жаштарды бизде возможность, мүмкүнчүлүгүбүз бар да, тандап мисалы. Бул атаандаш сен ута аласың, буну ута албайсың деген мисалы. Ошондой ой жүгүртүп, мындай акылдашып иштешкенге мүмкүнчүлүк бар. Ошого жаштарды уже башкача опыт алып алдык, жаштарды уже башкача ой менен, башкача максат менен өстүрүп келе жатабыз. Ошонун ичинде 10 мушкер бар примерно. Беттеш болоордун астында биринчи сизге жиберет болуш керек, андан кийин чогуу мушкер менен, машыктыруучу менен сүйлөшүп алат. Ошол процесс кандай өтөт? Адилет, сизден сурап көрөйүн. Кандай? Жалпы беттеш болоордун астында менеджерге биринчи чакыруу келсе керек, андан кийин сиз менен, мушкер менен, анан машыктыруучу менен дагы өз ара сүйлөшүү процесстери болот. Ушул процессти айтып берсеңиз, кандай өтөт? Балким сизди буга чейин мен чыкпай эле койсом болобу дегендей учурлар болду беле? Түшүндүм, ооба. Биринчи менеджерге ушундай предложение келет, сүрөт жиберет, ушундай мушкер барбы ушуга подходящий боец деп, анан Марат байке бизге жиберет. Боецтер эч качан отказ бербейт, особенно кыргызский боецтерчи эч качан отказ бербейт. Сизде андай болгон эмес? Любой жок. Просто иногда биз көргөзөбүз да, вот тренерге көргөзөбүз, өзүбүздүн капитан командага көргөзөбүз, например, вот кандай экен десе, алар көрөт дагы, анан алар оценивать этет. Либо тебе рано, либо не надо, либо давай, даярсың депчи. Анан ошого карап иш кылабыз да, биз өзүбүз решать этпейбиз, биздин командабыз менен кошо чечебиз да. Анткени
рисковать эткен тоже не пойдет. Мейли чыгасың, утуласың, акчаңды аласың, бирок ал кереги жок нерсе да. Чыгып утулган эмес, биз үчүн чыгып акча албасак да утуш керек да. Ошол маанилүү. Анткени утула берсең, биринчиден дуктан да түшө бересиң да. Ута берсең, кийин башка организацияга деле кызыктуу болосуң, ошонтип өсөсүң да. Кечке утула берсең, анда туура эмес болуп калат го, любойуна чыгып. Сизде азырынча эки эле жеңилүү бар, ушун менен токтосун деген тилекти айталы. Биз дагы азыркы учурда Россиялык уюм менен келишим түзүп турсуз. Негизи мындан тышкары кайсы уюмда күрөшкүңүз келет, беттеш өткөргүңүз келет? UFC'ден тышкары. Америкадагы чоң белгилүү организацияларда ушкубуз келет, конечно, биздин эле. Кудай буйрса жетебиз ал жака деле. PFL деген, Bellator, One FC деген организацияларда беттеш өткөрсөк аябай жакшы болот. Кудай буйрса ал жака да жетебиз. А так азыркы учурда кайсы жак жакшы болсо, кайсы жака пока биздин уровенибиз позволять этсе, ошол жака уруша беребиз. Азыркы учурда интернеттин өнүгүшү менен мушкерлердин беттешин табуу оңой эле десек болот. Анан сиз беттешиңиздин алдында ошо атаандаштарыңыздын видеолорун көрүп чыгасызбы, же болбосо кантип даярданасыз? Ооба, конечно, көрөбүз. Мен көрөм, тренерим көрөт. Ошо мага жардам берген командадагы балдар көрөт. Ошого жараша анын стиль боясы кандай, анын тактикасы кандай, ошого жараша ошого жана кылабыз, нарабатывать этебиз да, приемдорду там под него готовиться этебиз. Менеджер катары сурайын, азыркы учурда ММА боюнча бизде дагы бир канча белгилүү уюмдар бар десек болот. Анан коңшу өлкөлөр менен салыштырып келсек, биздеги ММА мелдештеринин уюштурулушунун деңгээли кандай? Уюштурулушунун деңгээли азырынча өтө ылдый. Мисалы айтып кетсек, Өзбекстанда 2 жыл мурда ММАге рухсат берилди, одан мурда Өзбекстанда мелдештер өтпөйт эле да. Только бул жака чыгып урушат, Кыргызстанга чыгып, Казакстанга чыгып. Казакстан бул испокон веков ММАде Орто Азияда биринчи номер десе болот. Себеби аларда өздөрүнүн жакшы уюмдары бар, 3 уюму бар. Найза Алашбрайт деген. Анан аларда командасы бар. Команда, который жана айтып кеткендей, демөөрчүлөр менен. Алар, мисалы, алардын мушкерлери зарплата алышат. Алар мушкерлери, мисалы, башка иш кылышпайт. Зарплата алышат только тренировка, питание, витаминизация, жанагындай, грубо айткан, допинг, каалаган нерсесин да. Бизде андай биринчиден андай команда жок, мындай бириктирилген. Экинчиден андай условиялар дагы, демөөрчүлөр дагы жок. Анан мелдеш өткөрүү боюнча обычный эле жанагындай цвет, звук, жанагындай октагон дегендер бизде өтө ылдый. Бизде эң эле жакшы ушул мушкерлерибиз өтө аракетчил, өтө баягындай өздөрүнө көрсөткүсү келет. Өтө бизде 6 миллион жашоочубуз болсо, эң көп мушкер бизде да. Эң көп любой жерде кайсы салмакта болсосун бизден тапсаң болот. Вот ошол эле. Азыр биздин ММАде ушу Кыргызстандын эмес көтөргөн мушкерлердин желаниясы. Ошол эле көтөрүп турат бизде. Бизде өтө баягындай ушул спортты сүйөт экен, негизден атадан. Ошол. Казакстанда, Орто Азияда жогору деп калдыңыз. Биз алардан эмнелерди үйрөнүшүбүз керек? Алардан мындай айтканда үйрөнө турган эч нерсе жок. Деңгээлдерибиз бир эле. Мисалы, Казакстанда 18 миллион население болсо, бизде 6 миллион. Но мушкерлерибиз бирдей, деңгээлдери бирдей. Үйрөнүү эми бизде мындай айтканда лучше биздин чоң депутаттар, чиновниктер эле үйрөнүш керек. Ошол өздөрүнүн мушкерлерин. Бирок казакстандык мушкерлер UFC'ге чыгып жатпайбы, мырзалар арасында? Эми ошондой поддержка болсо UFC'ге чыгат, UFC'ге эмес башка жакка дагы чыгат алар. Анан ошо айтып аткандай, бизде ошол чоң жандай бизнесмен байкелер, ошол чиновниктер жардам берсе, биз UFC эмес башка жерлерде ошо дүйнө жүзүнө ММА менен таанытып беребиз. Азыр мисалы футболго керек эмес мындай спортторго өтө чоң акча жана неме каражаттар болуп атат. Эми Россия чемпионат мира, лига чемпионовду ута албагандан кийин биз Кыргызстан эмнеге аракет кылсак болот? Биз ушу ММА бизде колдон келип атабы, күрөш жанагы эле ошо греко-рим күрөш болот. Ошого внимание берип, биз эми ошол көбүнчө баягындай күрөш жана мушташка жакын эле экенбиз да. Ошону бизде спонсировать этип эме кылса, биз мен
100% ишенем, биздин мушкерлер дүйнөгө таанытат. Биздин мушкерлер дүйнөгө таанытып, Кыргызстанды бүт эл тааныйт. Азыр Кыргызстан десең, көп эле жерде, мисалы мен өзүбүз барып жүрөбүз Бахрейн, башка өлкөлөргө. Кыргызстан десең, Казакстан деп мындай неме кылышат да. Кыргызстан деп аны башында либо картада көрсөтүш керек, либо мындай сүйлөп түшүндүрүш керек да. Средняя Азияда ошо Кыргызстан деген. Но биздин мушкерлер каерде болбосун өтө багандай макташат. Өтө мисалы характерине, башка жагына. Ошого айтат кечим нерсе ушул. Мушкерлер балким өздөрүн жетиштүү түрдө көрсөтө албай жаткан жокпу? Мисалы, грек-рим күрөшү же болбосо эркин күрөш боюнча деле жаңы баштаганда ошол эле биздин Олимпиадага күмүш байге алган балбандарыбыздын башында аларга деле эч ким колдоо көрсөткөн эмес. Болгону 2000-3000 сомдук стипендия менен мелдештерге катышып келишкен. Качан гана алар Азиянын чемпиону болушту, дүйнөнүн чемпиону болушту. Ошондон кийин гана колдоолор болду. Бир гана мамлекет тарабынан эмес, ошол жөнөкөй биздин бизнесмен деп мындайча айтканда демөөрчүлөрүбүз чыкты да. Буга кандай карайсыз? Туура. Бизде деле эч кандай поддержка жок. Сиз айтмакчы жанагы 3000 стипендия дагы жок. Бирок Брейвдин чемпиону бар, ACA-дин чемпиону бар Гран-при да. Башка поезддар келип атат. Чемпионат мираларда бизде биринчи месталарды, белгилүү беделдүү месталарды алып келип атат. Но буга көңүл бурулбай атат да. Ошол мисалы Brave Combat Federation немесине Азияда эч ким ала элек. Ошо Казакстанда деле көп мушкерлер ошо лигага подписан, бирок эч ким даже курга жете элек. ACA Young Eagles турнири өтө багында күчтүү мушкерлер санап алат да Гран-пригечи. Ошол жерде Кубанич Сабдисалам уулу 2018 жылы Чечен, Дагестандык мушкерлер күчтүү го, мисалы Хабиб, Забит башкалар. Ошолордун мисалы Дагестан чечендерди грубо айтканда жарып чыгып кетип, ошол поезд алып келген бул жака. Но эмнегедир дагы эле внимание болбой атат. Бул эми кандай дагы бизге натыйжа обязательно барып UFC чемпиону болуш керекпи? UFC-ге барыш үчүн бизге ошол кичине неме болуш керек, жардам болуш керек. Ошол эле бизге азыр эмне тоскоолдук болуп атат? Ошо виза жардамы деле болсо, биз UFC-ге көп балдарды алып чыгабыз. Азыр бизге основной тоскоолдук ошо виза болуп атат. Виза анан ошо Америкага барып эме кылган. Ошол. Эң сонун. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгайын деп калыптыр. Бизде бир рубрикалар болчу. Тесттен сизге суроолорду узатайын. Мелдештердеги беттештериңизди кайрадан кайталап көрөсүзбү? Жок. Футбол же көкбөрү? Футбол. Сиздин салмактагы эң күчтүү атаандашыңыз? Балкановский. Машыгууга кечигип келсеңиз кантип актанасыз? Ажымай алып келесиз. Реал Мадрид же Барселона? Реал Мадрид. Сизге мүмкүнчүлүк берилсе, кайсы мушкер менен беттеш өткөрмөксүз? Конор Макгрегор. Эң сонун. Кайсы мушкер жагат же үлгү аласыз? Хабиб. Машыгууга жөн эле шылтоолоп келбей койгон учуруңуз болду беле? Болгон эмес. Эң чоң кыялыңыз? UFC-ни куруу. Эсиңизде калган беттеш? Сингапурдагы чемпионат мирада 1-круг. Грек-римден кеткениңизге өкүнөсүзбү? Жок. Эң сонун. Бизге бөлүнгөн убакыт айтып өткөндөй аз эле калыптыр. Сиздерге пландарыңыздар тууралуу сурайлы. Кайсы беттештерден көрө алабыз сизди? 29 майда. 29 майда буюрса Өзбекстанда өтүп турган ATFC деген турнирден буюрса иншалла көрөсүздөр. Анан июнда буюрса хардкордон Кудайым буюрса. Ага чейин дагы хардкор болуп популмейм. А так по профессионалам башка чоңураак уюмдарга чыгабыз деген үмүттөбүз буюрса. Сиздин да сурайын. Эми пландарыбыз ошол, мушкерлерибизди чоң уюмдарга тезирээк чыгарып, биринчи очередь ушу быйыл UFC-ге обязательно биздин кыргыз мушкер кириш керек. Мен алып чыгам башка жол менен киреби, неважно, кыргыз мушкер кирип, ошол жерде Кыргызстандын туусун өйдөбөй көтөрүш керек. Жана башка некоторые мушкерлерибиз бар UFC-де. Кирип алгандан кийин ойлонуп, Казакстан байрагы менен же багындай жанжалдар болуп чыгам, чыкпайм. Ошон үчүн кыргыз мушкер кирип, кыргызча сүйлөп, кыргыздын желегин көтөрүш керек. Ошол биздин максат. Чоң рахмат. Биз алдыдагы мелдештерге ийгилик каалайбыз. Буюрса, беделдүү делген мыкты бир уюмдар менен келишим түзүп, Кыргызстандын намысын татыктуу коргойсуз деген ишеничтебиз. Сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Арена программасында бүгүн конокто Адилет Нурматов, ошондой эле Марат Бекмуратов спорттук менеджер студиябызда конокто болду. Программаны мен Адинай Курманова алып бардым. Кийинки эфирлерден амандашканча.